Ал мечит ошол инсандарга дуа кылып, Аллах Тааладан рахмат, береке, ийгилик сурап берет. Периштелер алардын шериктери болот. Аллахтын үйүндө отурган деген жок да. Анткени кээ бир учурда инсан Аллахтын үйүндө отуруп, дагы адилеттүү башчы, адилеттүү падыша. Кандай гана башчы болбосун, мухаббат, сүйүү, ынтымак качан ортодо болот десе, Аллах субханаху ва таала адам баласын жаратты бул дүйнөгө. Өзүнүн бара турган төлүктүү бейишин даярдап келиш үчүн. Ошондуктан пайгамбарыбыз айтат: "Ла айша илля айшал ахира", чыныгы жашоо бул акыреттин жашоосу гана. Бул дүйнө туруктуу эмес, вактынча. Биз менен сиздерге акыретибизди камдап алыш үчүн биз бул дүйнө үчүн жаралган жокпуз, тескерисинче дүйнө биз үчүн жаралган. Биз болсо жаралганбыз акырет үчүн, акыретке дайындануу үчүн. Туридун арада дунья валлаху юридул ахира. Силер дүйнө нерсе буюмдарын каалайсыңар дейт, бирок Аллах Таала силер үчүн акыретти каалайт. Эртең баардыгыбыз жердин астына киребиз, кабыр карабыз, Аллахтын астына барып суралабыз. Махшар майдан болот. Бүткүл адамзат чогулуп, ар бир кылган амалы үчүн суралат. Фама я'мал мithqala zarratin khayran yarahu. Ким кыпынчалык жакшы амал кылган болсо, анын дагы пайдасын көрөт, анын сыйлыгын көрөт. Ома я'мал mithqala zarratin sharran yarahu. Ким кыпынчалык жаман иш кылган болсо, анын дагы зыянын, анын дагы сазасын көрөт. Ошондуктан бул дүйнөгө келгенибиздин максаты эмне экен? Аллах Таалам ыраазы кылып бара турган төлүктүү акыретибизди, бейишибизди даярдап алуу. Ошол кыямат күнү Алланын астына барганда, махшар майдан болуп турганда, бүткүл адамзат чогулуп, күн найза бою ушунчалык жакын болуп, адамдар терге батып турган учурда, сабаатун ядиллухумуллаху фи зиллихи яума ла зилла илля зиллух. Эч бир көлөкө болбогон күнү, кыямат күнү Аллах Тааланын көлөкөсүндө, Аллах Тааланын рахматына, мейриминде 7 түрлүү адам бөлөнгөн болот. 7 түрлүү адам болот. 7 түрлүү адам дегени бул 7 түрлүү сыпат. Ошолорду биз билип, өзүбүздүн жашообузда алып келишибиз керек. Ошолордун эң биринчиси имамун адилун. Биринчи Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө боло турган бул адилеттүү башчы, адилеттүү падыша. Кандай гана башчы болбосун, кайсы бир инсан мусулмандардын, адамдардын ишин жетектеп башчы кылып жаткан болсо, адилеттүү болгон үчүн Аллах субханаху ва таала өзүнүн рахмат көлөкөсүндө болгон насип болуп жатат. Эмнеге дегенде, анткени бул инсан бул дүйнөдө адилеттүүлүк кылып, өзүнүн адилеттүүлүктүн көлөкөсүн алгандыктан адамдарга ушундай жакшы мамиле кылгандыктан Аллах Таала ушундай кыямат күнү жакшылык көргөзөт. Анткени Аллах Куранда өзү да өкүм кылып жатат: "Ва aqsitu", силер адилеттүүлүк кылгыла. "Инналлаха юхиббул муqsitin", чындыгында Аллах Таала адилеттүүлүк кылгандарды жакшы көрөт дейт. Экинчи түрлүү адам Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө болгон "Ва шаббун наша фи ибадатиллахи таала". Аллах Тааланын ибадатында, Аллах Таалага ибадат кылып баштаган жаш жигит дейт. Жаштыгынан баштап Аллах Таалага моюн сунуп, өкүмдөрүн аткарып, такыбалык кылып, ошентип өмүр бою жашоосун өткөргөн адам дейт. Эмне үчүн дегенде, анткени бул жаштык адамдын денеси дагы, анын акылы дагы күчүнө толуп турган кез. Бул инсан ошону бир туура эмес иштерге, Аллах Таала наразы болгон иштерге коротпостон, иштетпестен, Аллах Таалага моюн сунуп, ибадатка, өзүнүн акыретине пайда тие турган кылып колдонду. Анткени аш-шабаб шабат минал жунун дейт. Жаштык бул жиндиликтин бир бутагы. Адам баласы жаш кезинде болгондо көрүнгөн нерсеге, туура эмес иштерге кетип калган көп мүмкүнчүлүктөр бар. Күчүн туура эмес иштерге мүмкүнчүлүктөр бар. Бирок бул такыбалык кылды дагы, Аллах Таалага ибадат кылууга өткөрдү. Адамдын жаштыгы кандай өткөн болсо, анын картайганда учуру ошондой насип болот. Жалпы жашоосу кандай өткөн болсо, анын өлүмү ошондой насип болот. Өлүмү кандай болгон болсо, эртең Алланын астына барып тирилгенде ошондой тирилет экен. Үчүнчү түрлүү адам рожулун qalbuhu muallaqun bil masajid. Жүрөгү Аллахтын үйүнө, мечитке байланган адам дейт. Карап көрө турган болсок, бул жерде qalbuhu muallaqun bil masajid, мечиттерге, Аллах Тааланын үйүнө жүрөгү байланган деп айтылып жатат.
Аллахтын үйүндө отурган деген жок да. Анткени кээ бир учурда инсан Аллахтын үйүндө отуруп дагы бирок жүрөгү сырткы дүйнөгө нерсе буюмдарга байланып кала берет. Кээ бир учурда инсан шунчалык жүрөгүн Аллах болгон сүйүү, Аллахтын үйүнө болгон сүйүү болгондуктан сырткы чөйрөдө жүрсө дагы, базарда жүрсө дагы, жумушта жүрсө дагы, бирок жүрөгү мечитке байланып турат. Сахабалар сыяктуу. Сахабалар базарлары мечиттер сыңары болот эле. Ошол жерде Аллахтын аты эскерилип, ошол жерде Пайгамбар алейхиссаламдын амалдары терилип. Ошондуктан бул адам жүрөгүн мечитке байлангандыктан каякта мечиттин ичинде отурса дагы, мечиттин сыртында жүрсө дагы ар дайым Аллах Тааланы эстеп, мечитке барууга умтулуп шашылып турат. Мен алифал масжид алифахулла. Пайгамбарыбыз хадисте айтат, кайсы адам Аллахтын үйүн жакшы көрө турган болсо, Аллах Таала аны жакшы көрөт дейт. Кайсыл адамдар Аллахтын үйүн амалдар менен жандандырып, намаз окуп, Пайгамбар алейхиссалам амалдарын тирилтип, таалим өтүп, илим чөйрөлөрүн, зикир чөйрөлөрүн кылып, шунтип мечитте жандандыра турган болсо, ал мечит ошол адамдарга дуа кылат дейт. Ал мечит ошол инсандарга дуа кылып, Аллах Тааладан рахмат, береке, ийгилик сурап берет. Периштелер алардын шериктери болот. Эгерде иш кыла турган болсо, жумуш кыла турган болсо, барып жарандашып, көмөктөшөт. Эгерде ооруп кала турган болсо, артынан барып зиярат кылат дейт. Пайгамбар алейхиссалам хадисинде айтат, Аллах субханаху ва таала кыямат күнү жар салат экен. Айна жирони, менин кошналарым каякта, менин кошналарым кайда дейт экен. Анан периштелер сурайт экен, Алла, сенин кошналарың кимдер дегенде, Аллах субханаху ва таала айтат экен, мечитти жандандыргандар, мечитте амал кылып, мечитти гүлдөткөндөр мына ошолор дейт экен да. Ошондуктан Аллах субханаху ва таала айт Каримде мечитти жандандыруучу кимдер болот экенин айтып жатат. Иннама я'муру масажидаллахи ман амана биллахи вал яумил ахири ва акамас салавата заката ва лам яхша иллаллах фааса улаика якуну минал мухтадин. Чындыгында Аллах Тааланын үйлөрүндө ал мечитти жандандыруучулар кимдер болот десе, Аллахка иман келтирип, намазын тургузуп, зекетин берип, Аллахтан гана корккондор, мына дал ушулар туура жолдо жүрүүчүлөр дейт. Ошондуктан биз дагы ниет кылышыбыз керек, Аллахтын үйүнө өзүнүн жүрөгүбүздү байлап. Үйүбүз жана жумушубуз филиал сыяктуу болуп, ал эми биздин негизги борборубуз мечит болуп калыш керек. Жумуштан үйгө кайта турган болсак дагы мечитке барып, намаз окуп, мечиттеги нурду үйгө алып баралы. Ошондой эле үйүдөн жумушка жөнөп бара жатканда мечитке кирип, намаз окуп, мечиттеги нурду жумушка да алып баралы. Кийинки адам Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө болгон варуджулани тахабба филлахи ижтама алейхи ва тафаррака алейхи. Эки адам Аллах үчүн бири-бирин жакшы көрүп, ошол Аллах үчүн жакшы көргөн мухаббаттын негизинде чогулушуп, ва тафаррак алейхи, ошо Аллах үчүн жакшы көргөн максатында кайра тарап кетишкендер дейт. Демек, эки адам бири-бирин жакшы көрө турган болсо, Аллах үчүн жакшы көрүп жатышат. Бир өздөрүнүн кызыкчылыгы үчүн эмес, мага бир эртең пайдасы тийип калат деген максатта эмес, Аллах үчүн жакшы көрөт. Жана Аллах үчүн жакшы көргөндүктөн чогулушат. Аллах Тааланын эстөө мажлистеринде, зикир мажлистеринде жана ошол мухаббат негизинде кайра тарап кетишет. Пайгамбар алейхиссалам айтат, кыямат күнү бир түрлүү инсандар бийик-бийик дөңсөлөрдө өтө сыйлуу, урматтуу жерлерде болушат. Ага бүткүл адамдар суктанышат. Алар пайгамбар да болбойт, шейит да болбойт. Кимдер алар деп сурашканда, Пайгамбар алейхиссалам айтты, ал адамдар түрлүү жерлерден, түрлүү улуттардан, түрлүү коомдордон чогулуп, бир жерде Аллах Тааланын үйүнө чогулушуп, Аллах Тааланы эстешкендер дейт. Аллах жолуна чыгып келдик 3 күнгө, 40 күнгө, 4 айга Аллах үчүн чогулдук. Аллах үчүн бири-бирибизди жакшы көрөбүз, Аллах үчүн тарап кетебиз. Мына ушулар дагы Аллах Таала үчүн бири-бирин жакшы көрүп, бири-бирин Аллах үчүн жакшы көргөндүктөн чогулгандар, мына булар да Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө болушат. Ушул жерден баардыгыбыз бир көңүл бурушубуз керек бир нерсеге. Мухаббат, сүйүү, ынтымак качан ортодо болот десе, качан бири-бирибизди Аллах үчүн жакшы көрсөк. Бүгүнкү күндө өтө көптөгөн отуруштар, чогулуштар болот.
ортодо аласа береселер болот, туугандар арасында, кошуналар арасында, жана башка дагы көптөгөн аласа береселер, чогулуштар болуп жатат. Бирок ошончо мамилелерден, ошончо аласа береселерден кийин дагы талап кылынган мухаббат, талап кылынгандай бир сүйүү биримдүүлүк болбой жатат дейт. Болбосо ошол максатта кылат. Анын себеби эмне десе, качан мамилелер, бири-бирине болгон мамилелер Алла үчүн боло турган болсо, анан Аллах тил ортого сүйүү мухаббат салат экен да. Кээ бир учурларда инсан берип атат, эртең мен алам деген максатта. Ошондуктан талап кылынган сүйүү мухаббат биримдүүлүк болбой жатат. Ошондуктан кандай гана мамиле болбосун, туугандар арасында мамиле кылабыз бири-бирибизге, кошуналар бири-бирине мамиле кылабы, үй бүлө бири-бирине кандай мамиле көргөзөт, Алла үчүн болуш керек экен да. Кылган кызматтары, бергени, сүйлөгөн сөзү, жылуу мамилеси баарды Алла үчүн боло турган болсо, анан Аллах субханаху ва таала ошолордун ортосуна сүйүү махаббат, биримдүүлүк салат экен. Андан кийинки адам Алланын рахмат көлөкөсүндө боло турган рожулун даатуху мураатун зату мансибин ва жамалин факала инни ахафуллах. Ушундай бир адам дейт, аны өзү тарапка өтө сулуу ататектүү аял арамиш кылууга чакырганда факала инни ахафуллах, жанагы адам жооп берет, жок, андай кылбайм, чындыгында мен Аллах Тааладан коркомун деп айткан адам дейт да. Бул адам арам ишке баруудан баш тартып, таквалык кылып, Аллах Тааладан корккондуктан, арам иштен тыйылгандыктан Алла субханаху ва таала бул инсанды өзүнүн рахмат көлөкөсүнө алып жатат. Ушул жерде зату мансибин ва жамалин деп эки сыпат айтылып жатат. Өзү тарапка арам иш кылууга чакырып жаткан аял ушунчалык сулуу, ушунчалык ататектүү, бай, мансаптуу болуп жатат. Мындайча айтканда, адам нафси тартыла турган бүткүл өзгөчөлүктөр бар. Бирок ошончолук өзгөчөлүктөр болуп, нафси тартылып турса дагы, ошол жерде нафсин башкарып, Аллах Таала тоң моюндук кылуудан, өкүмүн бузуудан кармап калгандыктан, Аллах Таала бул инсанга ушундай сыйлыкты, ушундай сыйды көргөзүп жатат. Анткени аятта Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат: "Ва амма ман хафа мақама раббихи ва нахан нафса анил хава." Кайсы адам Аллахтын астында турганда, эртең күнүнө Аллахтын астында баруудан коркуп, Аллахтын өкүмдөрүн бузуудан, Аллах Тааланын өкүмдөрүн бузуп, Аллах Тааланын рахматынан, берекесинен, мейриминен куруп калуудан коркуп, Алла тыйган иштен тыйылып, нафсин тыя турган болсо, фа иннал джанната хиял маъва, анда ал инсандын бара турган жери сөзсүз түрдө бейиш болот дейт. Демек, таквалык бул инсанды дүйнөдө дагы, акыретте дагы сыйлуу болууга себеп боло турган нерсе. Таква боло турган болсо, Аллах Таала убада кылып атат: "Муман яттакиллаха яж'ал лаху махража." Ким таквалык кылып, Аллах Тааладан коркуп, Алланын өкүмдөрүн сактап, тыйылган иштерден тыйыла турган болсо, анда Аллах Таала жол жок жерден жол ачып берет. Ойлобогон, күтпөгөн, үмүт кылбаган жерден ырызкы берет. Жана ар бир ишин Аллах өзү көмөкчү болуп, жетиштүү болуп берет. Андан кийинки адам Алланын рахмат көлөкөсүндө боло турган варajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Ушундай бир адам дейт, Аллахтын жолуна садака кылган, кайрымдуулук иш кылган, ошол садака кылып жатканда ушунчалык жашырын кылып берип жатат, анын оң колу эмне бергендигин сол колу билбейт дейт. Мунун мааниси, бир мааниси ушунчалык жашырып берет, ихластын белгиси дейт. Эч кимге көргөзбөй, Алла үчүн деп. Анткени ин тобуту садакати фани'иммахи, эгерде силер садакаларды ачык кылып берсеңер, ал жакшы дейт. Башкаларга үлгү болуп, бирөөлөрүнүн колунда бар, ал дагы башкалар ушундай садака кылып атканын көрүп үлгү болуп, ал да берип калат. Ва ин тухфуха ва ту'тухал фуқара фа хува хайр лакум. Эгерде силер ал садакаларды жашырын кылып, мухтаждарга, кедейлерге бере турган болсоңор, ал андан дагы жакшыраак дейт. Анткени бул инсанга ихлас менен кылганга мүмкүнчүлүк болот. Албетте ихлас менен кылынган амал Аллахтын астына кабыл болуп саналат. Дагы экинчи мааниси, оң колу бергенин сол колу билбейт деген мааниси, бул инсан санабастан берет деген маани. Анткени санаган эки кол менен санайт, бир кол менен санай албайт. Демек, оң кол менен берип атат,
сол колу билген жок, сол колу буга тийген жок. Демек, санабастан берип жатат деген маани. Шунчалык берип атат, берешендик кылып атат, айкөллүк менен берип атат, жоомарттык менен берип атат, санабастан туруп. Аллах Таала да бул инсанга көбөйт бергенде санабастан көбөйт берет. Анфиq юнфак алейк. Сен Аллахтын жолунда иштет экенин, Аллах сага берет дейт. Ла тухси фа юхса алейка. Сен эсептеп бербегениң Алла да сага эсептеп берип койбосун дейт да. Ошондуктан жакшы иштерге, кайрымдуулук иштерге Аллах жолунда сарптаганда биз ихлас менен жашырын кылып эсептебестен берсек, Аллах Таала бизге ошондой сансыз кылып кайтарып берет. Андан кийинки адам варажулун закараллаха халиян фафадат айнаху. Аллах Тааланын рахмат көлөкөсүндө боло турган 7-чи адам бул ким дейт турган болсок, ушундай бир адам Аллах Тааланы жалгыздыкта эстеп, фафадат айнаху, анан көздөрүнөн жаш аккан дейт. Бул түрлүү инсандагы Аллах Тааланын мейриминде, рахматына бөлөнгөн болот. Рожулун закараллаху халиян, жалгыздыкта туруп Аллах Тааланы эстейт. Жалгыздык дегени балким бул инсан жалгыз бир бөлмөдө, бул же болбосо өзү бүткүл дүйнөдөн оюн пикирин ажыратып, жүрөгүн бошотуп, жалгыздыкты болуп эсептелет. Оюн башка жакка чачырат, зикир кылат, субханалла, алхамдулилла деп, бирок ою башка дүйнөдө жүрөт, башка сыртта жүрөт. Жок, бул халиян болбой калат. Жалгыздыкта болгондон кийинге кирбей калат. Жалгыздыкта дегени бул инсан бардык оюн, пикирин бардыгын чогултуп, Аллах Тааланы эстеп, башка эч бир нерсени эстебестен зикир кылган. Ушунчалык Аллах Тааланы эстеп жатып, Аллах Тааланы таңазалап, ар бир сөздү айтканда маанисин ой жүгөртүп, субханалла, Аллах бар айып кемчиликтерден таза. Аллаху акбар, Аллах бар нерседен улуу. Адамдар оюнда кайсы нерселер улуу деп эсептеген болсо, Аллах баарынан улуу. Алхамдулилла, Аллах Таала мага берген неаматтарына шүгүр, көз бергенине, тил бергенине, иман бергенине, денсаулык бергенине Аллах шүгүр айтам деп, ар бир Аллахтан эстегенде ошонун маанисин ой жүгөртүп, Аллах Таалага ушундай бир жүрөктү бошотуп, зикир кылып жатып, фафадат айнаху, анан көздөрүнөн жаш аккан дейт. Аллах Таала менен болгон байланыштан улам, Аллах болгон сүйүүдөн улам, Аллах болгон мухаббаттан улам, Аллахтан болгон коркуудан улам, көздөрүнөн жаш агып жатат. Мына ушул инсан Аллахтын рахмат көлөкөсүндө болот. Бул ушунчалык Аллах менен болгон байланыштын себебинен. Аллах менен болгон байланыштын себебинен Аллахтан коркуп көз жашын агызган бул өтө кыйын. Өтө кыйын. Адам бир өткөн иштерин эстеп, же өтүп кеткен бир жакындарын эстеп ыйлап коюшу мүмкүн да. Бирок Аллах үчүн Аллахты эстеп ыйлаш бул кыйын. Эгер кыла турган болсо, анын сыйрыгы өтө чоң экен да. Дүйнөдө, дүйнөнүн биз жашап жаткан жер шарынын 3төн 2 бөлүгү суу. Суу каптап турат. Ошол дүйнөдөгү бардык сууларды топтоп, тозокко тамызсаңыз, тозокту өчүрө албайт. Бирок Аллах үчүн көз жаш агызсаңыз, Аллахтан коркуп, Аллахтын мухаббат негизинде bir göz тамчы агыза турган болсоңуз, ошол тозокту өчүрө алат дейт да. Ошол инсанды тозак азабынан сактай алат дейт да. Ошондуктан иншалла биз дагы ниет кылыш керекпиз. Аллах Таала менен болгон ушунчалык байланышты жогорку деңгээлде кылганы. Аллах субханаху ва таала пенделерине ушунчалык неаматтары, жакшылыктарын түшүрүп жатат. Анткени пенделерин жакшы көрөт. Ама раббука бидаллами лил абид. Аллах Таала пенделерин эч качан зулумдук кылбайт. Кылган күнөөлөрү үчүн дагы азаптап салбайт. Кайра дагы мөөнөт бере берет. Тоба кылып калар, кечирим сурап калар депчи. Ошончолук Аллах Таала бизге мамиле көрүп жаткандан кийин биз тараптан дагы аракет болуш керек да. Аллах Таала хадис кудсиде айтат: "Пендем жакшы соп иштерди кылып жатып, нафил ибадаттар кылып жатып, мага ушунчалык жакындайт. Ушунчалык жакындагандыктан мен аны жакшы көрүп калам. Менен жакшы көргөндөн кийин көрө турган көзү, кармай турган колу, баса турган буту, мындайча айтканда бүткүл иштери мен жакшы көргөн иштер гана болуп калат" дейт. Ошондуктан бул хадисте айтылган 7 түрлүү адам дегени, бул жана башында айтылгандай 7 түрлүү сыпат. Ушул сыпаттарды өзүбүздүн жашообузга алып келишибиз керек. Адилеттүүлүк менен иш алып баралы. Ар бир инсан кайсы бир ишке сөз жетекчилик кылат. Жок дегенде үй бүлөсүндө башчы болот да. Ар бир ата үй бүлөсүндө башчы. Ошого адилеттүүлүк мамиле көргөзүш керек. Өзүбүздүн жаштык боло турган болсок, жаштыгыбызды туура өткөрүп, Аллага ибадат кылып, мечиттерге каттап, жүрөгүбүздү байлап, кимдир бирөөнү жакшы көрө турган болсок, мамиле көргөзө турган болсок, Алла үчүн кылалы. Жана ар бир иште
таквалык кылып, арам иш чыгып кала турган болсо, ошол арамдан сактанып таквалык көргөзүп, жана кайрымдуулук иштери кылып, кайрымдуулук кылганда дагы эртең мен мындай десин, тигине десин деп мактасын дебестен, Алла үчүн ихлас менен эсептебестен берип, жана Аллах тааланы эстеп, Алла үчүн ушул иштерди кыла турган болсок, Аллах субханаху ва таала бизди иншалла ушундай адамдар муктаж болуп турганда, күн астында батып, терге батып турган учурда Аллах Таала өзүнүн аршын көлөкөсүн, рахмат көлөкөсүн алат иншалла. Аллах баарыбызга ушул нерселерге амал кылып, кыямат күнү ысыктыгынан сактап, өз рахмат көлөкөсүн алган болсун. Ва ахиру даъвана алхамдулиллахи роббил аламин би рахматика я рахманур.